Казакстандык серепчилер Кулжа айынын 17-синде Астанада өтө турган Борбор Азия Кытай экинчи саммити аймактагы өлкөлөр менен Кытайдын ортосундагы жаңы типтеги стратегиялык өнөктөштүккө негиз түзөөрүн айтышууда. Байланыштын ачык үлгүсү болот. 2024-жылы Борбор Азия өлкөлөрү менен Кытайдын ортосундагы товар жүгүртүү рекорддук деңгээлге $95 миллиард жетти. Алардын дээрлик жарымы Казакстанга туура келет. Талдоочулар Борбор Азия Кытай саммити бул оң көрсөткүчкө жаңы дем берээрин белгилешет. 2023-жылы Кытай эл республикасында өткөн жыйын ийгиликтүү болду. Казакстан менен Кытайдын ортосунда эле 22 документке кол коюлду. Бир катар ата мекендик ишкерлердин өнүмдөрү ири базарга чыкты. Өз ара инвестициялардын агымы кескин өстү. Ар кандай тармактарда биргелешкен өндүрүштөр түзүлүүдө. Жалпы алдағы саммитте мына көп жақты байланыстардың ең маңызды тақырыптары әлбетте қозғалмақ. Ол яғни ең бастысы ол яғни Жалпысынан алдыдагы саммитте көп тараптуу байланыштын эң маанилүү темалары каралат. Эң оболу кеп, соода, логистика, азыркы учурда абдан актуалдуу болгон жашыл экономика, экология, ошондой эле билим берүү, илим, маданият, туризм жана башка багыттар тууралуу болмокчу. Бир катар маанилүү документтерге кол коюлат. Бул Борбор Азия регионунун өнүгүшүнө бирден бир түрткү жана Астанада өтө турган саммит Казакстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Орталык Азия аймагынын дамууна бирден бир серпин бермек, және алдағы саммиттин Казакстанда, Астана каласында өтүүі бул Казакстан үчүн үлкен бир мүмкүндүк.